giriniz. Yavaştan giriniz. Hey. Assalamu alaikum. Apa kardeşler, ötmüş papaydı. Cengiz kardeş. Assalamu alaikum. Ne oldu? Öt koy. Bara koy. Gel oğlum, gel oğlum. Çaydan. Gel oğlum, otur. Assalamu alaikum. Gel oğlum, çaydan. Gel. Nasılsın? Qanday keldinglar? Құда қилар соның ішілер екен апа. Соңымыз атышты. Болсын, Құдай тілегін берсін. Рахмат. Чайдан алға. Кушпоңор бек болсын Азат балам. Жаратканым эки дүйнөдө бактылуулук берсин. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Негизи үйлөнгөн жакшы. Силер үйлөндүңөр беле же бойдоксуңарбы? Құдай бұйырса деп атабыз. Жакшы, жакшы. Азан жолун булайбызда. Жакшы, жакшы. Силерге мен бир нерсе айтып берейин. Негизи үйлөнө турган адам кечиргенди үйлөнүшү керек. Илгери бир бала атасына келип, ата мен үйлөнөм дейт. Атасы менден кечирим сура дейт. Ата мен үйлөнөм десе, атасы кечирим сура дейт. Жок, ата мен үйлөнөм десе, атасы менден кечирим сура дейт. Баласы ата мени кечирип коймушчу десе, атасы айтыптыр. Эми сен үйлөнгөнгө даярсың балам дейт. Эркек эч бир себепсиз кечиргенди үйлөнсө, үйлөнгөнгө жарайт деген сөз. Неге дегенде аял кишинин ички дүйнөсү таптакыр өзгөчө бир алам болот. Аларды түшүнүш кыйын. Ошондуктан сабырдуу болуп, ошол өзгөчөлүктү көтөрө билесиңиз. Айыл сиздер кечиргенди үйлөнгөн болсоңор, азат болсоңор болуп үйлөнгүлөр. Құдай бұйырса. Бұйырса. Şimdi lazım alalım. Апаң айтып Çok var.